АСТ, билирубин, тимоловой проба дегендер бар. Ошо анализдерди тапшырасыз. Көздүн асты эмне себептен көгөрөт? Бөйрөктү текшерип көрүш керек. Креатинин, мочевина, остаточный азот деген анализдерди тапшырыш керек. Бөйрөгүм ооруйт, азыр канифронсуз жүрө албайм, уже алкоголь берип жатат. Эмне кылсам болот? Түшүнбөдүм. Алкоголь берип жатат дегенге. Канифрон негизи олуттуу деле бир жылыш кылып бербейт да, бөйрөктү жакшы кылып бербейт. Ошон үчүн ага таянбай сөзсүз текшерилишиңиз керек. Өдөдө айткан анализдерди тапшырасыз. Креатининдерди бөйрөктү УЗИ кылдырасыз. Have a nice day, how are you? I'm fine, thank you, and you. Денеде майда аллергия окшогон кызыл точкалар, сиздин бооруңузда маселе бар. Ошон үчүн ушундай нерселер болуп атыптыр. Жакшылап текшерилиң. Фиброскан деген аппарат бар. Фиброскан боорду текшере турган. Ошол аппаратка түшүң. Ошто Бишкекте бар. Андан сырткары боордун анализдерин өдөдө айтып өттүм. Тапшырып көрүң, болбосо жакшы, Айпери, өзүң кандайсың? Арада буттарда жакшылап текшерилиңиз. Бооруңуздун анализдерин тапшырың. Маселеңиз бир аз олуттуу экен. Сизге бекемден соолук каалайм. Me too, fine, thanks. What is perfect? I'm proud of you. Thanks. I don't know what say you. I am glad. Улан байке тамагым кытышып атат, күндүр түндүр эмне кылам? Жөтөлүп дагы атасыңбы? Тамагың кытышып. Муздак ичкен нерсең да мага окшоп. Мен дагы муздак иче коюп 2-3 күн катар жөтөлүп эле атам. Кытышып тамагым. Кетатифен ичип атам. Сен дагы ошону ичип көр. Баракчага катталып коюңуздар. Организма, тогда у него терапия будет быстрее, и он будет чувствовать себя лучше, быстрее, да, и ему поможет. Поэтому мы, конечно, всех пациентов рассматриваем как индивидуально, то есть каждого человека отдельно, да. В восточной медицине нет креатинин, мочевина, остаточный азот. Эгерде ден соолукка байланыштуу маселеңерге идеалдуу жообалыңар келсе, консультацияга жазылсаңар болот. 500 сом төлөм жүргүзүп, мен номериме анан чегин WhatsApp'тан жөнөтсөңөр, өзүм чалам, сүйлөшөбүз, ошого карап кеңеш берем. Анализдерди айтып өттүм. Мочевина, креатинин, остаточный азот. Аллергия болуп жатам, кызарып, зуд мойнум. Аллергиянын дарысын ичиң да. Have you remember me? No. I can't remember you. Because I don't know who is you. Кулактагы ушум кетпей атат, суук тийип укпай калдым эле, лечение кылып угуп калды, быкы ушум кетпей атат. Невропатологдон кеңеш алыңыз бул боюнча, ал жакшыраак нерсе айтар. Сиз мынтип жүрбөң да, эртегиден эле калбай, болбосо консультацияга келиң, ошто болсоңуз, жеке катка жазсаңыз номерин берем. Келиңиз, текшерейли, көрөйлү. Киндик астына грибок чыкты. Грибок чыкса, аймал киндик астына сыртка чыгып атабы? Немеден кожундан элдин баары эле ооруп атат го, тамак кытышып. Ушундай бар окшойт өзү, элдин арасында болуп атат окшойт азыр. Бутун манжалары ооруп атат, эмнеден.
Бутун манжаларынын ооруп турат адатта. Дайыма ооруса текшерилсеңиз болот да, кээде ооруса эч нерсе болбойт. Улайбек англисти жакшы окуйсузбу? Келтире экенмин англисчени. I am your teacher, Gulzada, student I am teacher. Oh, Gulzada. I am very glad. Very glad desem bolбойбу. Your book is stay at me. I want give you your book, English book. How we can will to meet. How we can will to meet. Tell me please. Немесе кошунам да айтат, тамагым ооруган жок, бирок кытышып жатат, жөтөлүп дейт. Кошунам да айтат, тамагым ооруган жок, бирок ушундай болуп атат өзү. Бир аз чыдап туруңуздар, өтүп кетет эми ал жөтөлдөр, өтүп кетет. Тамак кытышкандар. Гүлзада. Каякта жашап атасың, каякта иштеп атасың, ошто элесиңби? Эркай Межекени көргөмүн өткөндө. Ооба. Англисчени үйрөнгөмүн да, бирок да бул кыздан. My teacher. Ревматизмге анализ тапшырдым эле, высокий чыкты. Лечение алыш керек? Лечение алышыңыз керек. Кааласаңыз келиң биздин больницага. Өзүм лечение алып берем. Ревматоидный артрит медролдон чыга албай атам. Эми врач жазып берген болсо, айткандагы ичип жүрөсүз. Бөйрөктү болушу мүмкүнбү доктор? Бөйрөктө дагы бар, боордо дагы бар. Эртең көнгөрүн барам. Карайсызбы? Эртең эмес, эртең консультацияга чыга албайм. Бүрсүгүн келиңиз, жеке катка жазып коюңуз, мен номерин берем. Ошого байланышыңыз, адрес түшүндүрөм. I know but I am not in Kyrgyzstan. Жаль деген немисче англисче кандай болот эле? Каяктасың? Макул. Анда ыраазы болуп койшо китең. Каякта жүрөсүң? Where do you live now? Сиздин больницада кайда? Ошто? Америкага. Аялым жөнөтөбү экен. When I come to Kyrgyzstan, we will meet. I have many ideas. I want to talk with you. Okay. Very interesting for me. We will to meet, of course. Tell me please when you will come here. Азле. Ошто кайсы больница? Аксон клиникасында иштейм. Аксон, западный жакта. Бүрсүгүнү 9-дан 1-ге чейин келсеңиз, жок. 9-дан 1-ге эмес, наоборот, түштөн кийин болот экен. Бүрсүгүнү 2-ден баштап 4-ге чейин келе бересиздер. 2-ден 4-ге чейин. Бардык орунду карай бересизби? Жок антип айтсам болбой калат го. Анчалык мүмкүнчүлүк жок. Терапия боюнча карайм. Ашказан ичеги, боор, бөйрөк, кант диабети, гормоналдык оорулар, даже моно ооруларын деле карайм. Баш оору боюнча кеңеш бере алам. Ушулар боюнча келсеңиздер болот. Давлениядан бери карап кое берем. Ангина.
Окей, Гүлзада. We will meet. We will to meet, of course. When you will come here. 5 ай өтірік сечіп, азыр жақшы эле, кээде жүрөк сығылып, давление көтөрүлүп турат, дарыларды. Так. 5 ай өтірік иштим, азыр жақшы эле, кээде жүрөк сығылып, давление түшүп, көтөрүлүп турат. Негизи давленияны ал гипотероз түшүрүп жибере албайт анчалык эле. Анализдериңизди көрүшүм керек эле да. Запытныйда да ошондой барбы? Запытныйда бар ооба. Балам тамак ооруп, азитромицин ичти дагы кичине жөтөлүп атат, кытышканда эмнеси болот. Азитромицинди 3 күндөн ашык ичпеңиздер. 3 эле күн ичсин, анан жөтөлгөн үчүн чай ичип атам мен дагы. Эме кылыңыздар, жөтөл эле болуп, башка эч нерсе жок болсо күтүш керек только. Жөтөл лечение кылынбайт да. Can you advise me to go to the doctor? Oh, of course, I advise you to go to the doctor. Гепатолог. Доктор бирок мыкты инсансыз жеңимдер кандай үчү. Шүгүр. Гүлзада бардыгы жакшы, өзүң жакшы жүрөсүңбү? Перзенттерден канча болду? Окубаңызчы, кыйын. Менде ангина бар, тамагымдан бир нерсе кырылып, ак нерсе чыга берет да. Жыты да бар. Сиздики хронический болуп калган окшойт ангинаңыз. Бул боюнча эмеге барың. Лор врачка көрүнүң. Сиздики хронический болуп калыптыр. Вот advice. Анализдерди WhatsApp аркылуу жөнөтсөм болобу? Эгерде ушуну карап эле кой десеңиз, карап эле коям. Анан эгерде эмне кылыш керек деген суроо жаралган болсо, көбүрөөк нерсе айтыш керек болсо, консультацияга акча төлөйсүз. 500 сом. М-банк аркылуу менин номериме төлөм жүргүзсөңүз, сүйлөшүп, анан кеңеш берейин, толук көбүрөөк. Жакшы, рахмат. Кайсы классташ экенсиң, а? Өзүң кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Манжаларынын муундары сынып калайын деп ооруйт. Эгерде ошентип ооруп аткан болсо, консультацияга обязательно ревматологко барышыңыз керек болот. Биринчи рентген кылдырасыз, ошол бармактарды. Анан ревматологко барасыз. Ревматест дагы топшуруп чогуу алып барың. Advice on the liver and the kidneys. Чоңдордун же кичинелердин бе кандай? Kidney. Өпкө же эме, kidney деген меселе. Liver деген өпкө болсо керек. Экөөнө тең. Twice. Так, номериңиз могул экранга чыгарып коюңузчу. Ошо номерди чыгара турган болбой калыптыр да. Сен жазып кое аласыңбы айпер менин номериме? Жакшы, мени унутуп калсаң керек, 1-класстан окуганбыз. 1-ден 4-кө чейин атың айтсаң, көпчүлүгүн эстейм. Айт атыңы. Бирден 4-кө чейин кетип калган Айзрек бе? Баягы Аралдагыбы? Тургунбайдын карындашы. Ошолбу? 0504 44 55 28. Ошол Айзрексиңби? Жа, мен сулуу боло албайм да. Катуу болбой калды, башын айтып койчу. Кайсыны? Жакшы, мени унутуп. Айзрек, мен сени эстедим, а? Туурабы? Өчүп калды. Жардам бере аласызбы эке, эмне боюнча? Вот
a fun to look your life. What a fun to look your life. Мен англисчем түгіп баштады. What a fun to look your life. Fun қандай эле? Fun не болот эле? Кызым онкологиялык ооруп атат 1 жашта. Тилекке каршы бул боюнча мен эч кандай бир жардам бере алам деп ойлобойм. Ошол врачтар эмнени сунуштаса, баарын аткарышыңыз керек болот да. Кудайым шипасын берсин. Will you accept me if I go to any time? Will you accept me if I go to any time? Of course. Балам жөтөлсө сакайбай атат. Ичсе деле. Айттым го, жөтөлдүн лечениясы жок, ал өзү калат бара-бара. Эфир өз кызыктуу болуп атат, Кой антпе англис тилде жакшы өкүчү элең го. Англисчем өлдү. Англис тилди үйрөнгөн менен англис тилди колдонбой калдым да анчалык. Тереңирээк билейин десең, ага да убакыт коротуш керек болот экен. Бирок инфактын студенттерине сабак бергем да англис тилден. Ошого сыймыктанам. Бир убактарда бир ошол нерсени алектенип көргөнбүз да бир аз. Бир 10 чакты студентке Гүлзададан үйрөнүп алып. Айылга барабыз аба. Анча-мынча барылат. Ушундай. Кета тифен ичип койсом болобу жөтөлгө. Бир 4-5 күн ичип көрсүнчү кандай таасир эткен. Dutch English деп курс. Ошону айтсаң, Dutch English деп экөөсүн кошуп, жаштыкта ар нерсе кылып көрөсүң да. Бирок жакшы эле болгон. Жакшы эле болгон. Жарым жылдан ашыгыраак иштедикпи? Жарым жыл болгон, бала чакалуу болуп калсам керек. Ооба, бир уулум бар. Вы примете меня в любое время или мне просто записаться на прием и уйти. Кыскасы мындай, кыргызча айткан ыңгайлуу мага. Прием боло турган күн деп айтам. Эгерде сиз мага байланышсаңыз, мисалы эртең мүмкүнчүлүк жок прием кылганга. Бирок бүрсү күнү барам. Бүрсү күнү 2-ден 4кө чейин Аксон клиникасында. Западный жакта ушундай микрорайон Төлөкөндүн ичинде Айтиева 171А деген адресте. Оштомун. Келсеңиздер болот. Жаман көрбөй бул жактан жазганыма. Жок, неге жаман көрөм? Кызыксың да, кайра сүйүнүп атпаймбы? Баракчага катталгандарга ыраазычылык билдиребиз. Неге жаман көрөм мен? Шүгүр, рахмат. Рахмат. Мага жетпес сулуулукта. Башым айлантып. Мен сулуураак мына караганда. Анан бир сулууга бир көнектеп жашап жүрөм да.
буттагы Трамп канча убакытта жок болуп кетет? Суроо негизи түшүнүксүз да. Эмне үчүн десеңиз, Трамп кайсы жеринде именно, анан канча кан тамырда деген суроолор болот да. Трамп болуп калса, ал уже некроз болуп башташ керек. Ошон үчүн мен анча түшүнбөй да калдым бул суроого. Сүйлөшөм. Тынчтык айылда, Руслан Казакстанда анча-мынча сүйлөшүп турабыз. Тоюңузда өлө бийлегенмин. I never forget that day. It's so funny да. Это сон бийлегенсиң ошондо. Бардыгыбыз таң калганбыз. Анан аялым сенен кызганып канча жүрдү. Одан кийин дагы кандайдыр себептерден кичине байланышып, эмеде ошол учебный центрде жолугат элек, жини келип жүргөн. Ошол жакта жүрөт да Руслан. Жалаң кыздарынан мен дегенде экен да, ишиңизге ийгилик, бар болуңуз. Кыздардан корком, бирок мен. Рахмат Айпере. Мен номерим жазып коюшту. I'm so да. Жакшы болгон, бирок той сон болгон. Эжемдин оң бутунун тизеден ылдыйкы жагы кызарып шишип кеткен болчу. Эжемдин оң бутунун тизеден ылдыйкы жагы кызарып шишип кеткен болчу. Больницага алып барсак, Трамп деген. Түшүндүм. Мисалы, бир тамыр тосулуп калса, жанында альтернатива болот да. Башка тамыр аркылуу кан өтө берет. Канды сүйлүкчү дарыларды бергендер акыры. Жардамды көрсөттү да. Жакшы болуп калат. Кыздардан корком мен. Дамофобия бар, дамофобия. Даже менден бе? Сенен дагы да. Сен эркек эмессиң го. Биринчи апаман корком, анан аялыман корком. Анан башка кыздардан. Айпере жеңебиз стройго уланбай экен, урушат. Урушат. ТикТогу жок да, ошон үчүн ТикТокко каалаганча эфирге кире берем. Леликтен салам. Кандайсыздар? Сулуу бирок молодец. Рахмат. Сен дагы сулуусуң. Назик айттыңыз го. Макул. Гүлзада, жакшы эс ал. Келгенде сөзсүз байланыш. Жолугабыз, идеялар менен бөлүшөбүз. Эстегенде айтып коеюн, бир жолу жолукканбыз го, баягы. Тоок жегенде аялым ошону көрүп катуу кызганган ошондо. Каяктан болосуңар, сулуу жигит?
ноокаттан болобуз. Ошто жашайм. Помидор жегим келип атат, тобо талгак болуп атат, бирок беремин эмесмин. Организм өзү ошентип билдирип турат да, эмнеге муктаж экенин. Жылбайт уже, унутту уже. Жакшы дагы менин башымда эмнелер бар экенин билбейт. Ооба, келсеңиздер болот консультацияга. Бир жолу тоок жегенбиз го. Ошол курсту жүргүзүп аткан маалда. Рахмат, Айзерек, тынч бол. Үй бүлөң менен аман бол. Жок, областный больница жакта. Увам деген кафе бар го, Увам. Увам. Сойман түшүндө ошол жерде. Иштедиңби? Ошондо жаман болгон, бир топол болгон. Ушундай да, жөтөл муздак ичсең ушундай болот экенсиң, муздак ичпегиле. Жөтөлтөт экен муздак. Помидор хочу. Помидор жокпу? Подписацияны басып коюңуздар, эгер каттала элек болсоңуздар. Ким каттала элек болсо. Эртеге жейсиң, айпер, эртеге. Азыр банядан чыктым, суук кола ичтим, иштеге болбоду. Эртеге билинет. Сырасы таасир этпейт, эртең билинет. It's a joke. No. It is true. Really. Номерин берсем болобу. Сиздин номериңизди эмне кылам? Аялдардан корком деп атса, кайра номерин берин деп чочутасыздар да. Эртең чейин чыдаймбы, чыдайсың да, айпери. Жеке күндөр өткөн бирок макул, бейпилттин. Салам деңизчи. Жок, салам деп ойлобойм. Ооба. Кантип айтам? Экөөңөр эмне дедиңер эле, эмне деп сүйлөштүңөр эле десе анан кийин. Ошо да. Макул. Гүлзада жакшы сагыл. Керектир, бойдокмун. Зато мен бойдок эмесмин да. Мен бойдок эмесмин. Excuse me. What is joke? Аппетит анча жок, эмне кылса болот, анализ вроде бар, жакшы. Көк суу деген бар. Көк суу. Кайнак сууга бир чыны. Бир чай кашык сүт кошуп ичесиз. Ушуну бир ичтиңизби, дагы бир чыны дагы ичиңиз. Ошентип 3-4 чыны ичиңиз аппетитти өтө ачат. Ооба. There are only so many girls on your broadcast. Oh. Yes. Really? Кыздар ден соолугуна карайт экен да анда. Даже мен көп чала бербейм. Ооба. Бардык суроо берсек болобу? Ден соолукка байланыштуу бардык суроону берсеңиздер болот. Колдон келсе жооп берем.
Very interesting эфир болду бирок. Кылып аткан ишим да токтоп калды. Бир нерсе даярдашым керек эле кийин. Вообще прямой эфир көрбөй том сон болду. Вообще прямой эфир көрбөй эле. Шо да. Ошону айтсаң. Таже чалбайын деле көрүк учурда эле байланышым 5 минутка жетпей. Мен колум сынган, бут тутуп калды, бирок дагы эле оор көтөргөндө оорутат, эмне кылса болот? Айда. Сынган эми бул жөнөкөй нерсе эмес да. Бир аз убакыт күтөсүз мумия ичип туруң. Мумия. Витамин С ичип туруң, витамин Д ичип туруң. Ушул үчөөсүн ичип турсаңыз, анан ошол сынган колуңуз менен жүк көтөрбөгөн эле аракет кылың. Кийин ооруй турган болуп калбасын. Ошол айткан нерселерди алып турсаңыз, жакшы болот. Эски күндө эстедик. Ооба. Жакшы күндөр болгон. Азыр сен көз алдыма келгенде эле уже кыйла нерсе тартылды да. Have a good night, girls too. Bye. Бирок жакшы көрөм десем башым жетчү да. Мен да колум сынган, бирок кыйшык болуп калды. Кайра сындырып туруп оңдош керек болуп калат да. 5 ай болду, мумия канча ичишим керек. Өзү чистый мумия тапсаңыз жакшы болот. Анан эсли болбосо аптекадагыдан иче бересиз. 1-2 ай ичип кое бериң, зыян болбойт. Витамин С дагы жакшы. И витамин Д жакшы. Ушуларды ичиң обязательно. iHerb деген фирманыкын алың. Баракчага катталып коюшту утпаңыздар. Бул ден соолук каналы. Ашыкча салмактан арыла албай жүргөндөр 1 айлык курска катышсаңыздар болот. 2 жылда 2000ге жакын адам катышты. 70%-да жакшы жыйынтыктар бар. Катышыңыздар. Ошентип айткан, бирок мамам жүрө берсин, жөн кой деп койгон. Ооба эми. Бир аз кыйшык болсо эчтеке болбойт. Зыяны жок. Basically, cheerful girls are the highlight of the show. Really, I want to sing. Арыкта боюнча кетти окшойт бул жерде англисчеси. Cheerful girls are the highlight of the show. To the show. Really, I want to sing. Мен 20 жыл мурда зоп болгон, медицина таасир бербей опиум ичип айыкканмын, оюңуз. Эми дайда 10 адам турса бөлмөдө, ошону аз дегенде бир 4-өндө зоп болот да. Демек, бул эмнени билдирет? Азат, зоп деген дайым эле ооруу дегенди билдире бербейт. Качан ооруйт? Гормон өзгөрсө. Опиумден жакшы болдуңуз деп айта албайм. Себеби ал дары ооруну калтыруучу гана касиети болушу мүмкүн, башка эч кандай таасири болбойт. Ден соолукту жакшырта турган. Омеки менин салмагым бар да, достаточно эле, бирок бир орунда турбайм. Тыйылыш керек тамакты.
редко эле ракка айланат. Өтө редко. Бирок аябай эмесмин. Боюң менен салмагың бирдей болсо, же бир аз көбүрөөк болсо деле эчтеке болбойт. Бой 1.60, салмак канча болушу керек? Аял адамдыкы 55 болсо жакшы. 55-тен 60га чейин. Эркектики 60 килограмм болсо болот. Бул pomegranate is also a pain relief. Blue pomegranate is also a pain relief. I don't understand. It is very difficult sentence for me. Мен 58 килограмм норма. Значит, өтө жакшы. Ушудан ашырбаганга аракет кылыңыз. Difficult sentence. Can you translate in Kogis? Алтымыш болуш керек эле. Боюм, салмагым 71 болуш керек. Боюң мисалы 70 болсо, анда 65-тен 70-ке чейин болсоң болот. А эгер 60 болсо боюң, анда 55-тен 60-ка чейин болуш керек. Анан белдин өлчөбү дагы каралат. Кенниктин тушунан өлчөп көрөсүздөр, метр, лентовый метр менен эме болуш керек. 80 сантиметрден аз болуш керек. Ушундай. Такого статистического подхода к здоровью человека. Это индивидуальный подход. И женщины, вот мы говорим о женщинах 45-50 лет, все разные. У каждого человека разное. Может быть, так на первый взгляд, если посмотреть, примерно одинаковые симптомы, но причины у всех разные. Поэтому приходится каждого человека индивидуально рассматривать и искать причины и решать, как помочь. Если мы все-таки какой-то общий знаменатель можем теоретически хотя бы, да, такой вычленить, в чем подход восточной медицины к здоровью женщины как раз вот в этот переходный период и стаж? Вообще, это первый, самый главный. Нокат, Кыргыз ата. Сизди көрүп уже мен эстей баштадым. Ошону айтсам, укташ керек эле. Медитируем. И философия, концепции китайской медицины, они отличаются, но имеют какие-то схожие моменты. В области печени спазмы возникают у вас из-за желчного пузыря. Вы должны сходить к врачу, сделать УЗИ. Возможно, у вас желчекаменная болезнь. Возможно, у вас перекрут протока желчного пузыря или напряжение желчного пузыря. Но если у вас есть спазмы, вам нельзя есть орехи, нельзя есть жирные продукты, нельзя есть жареные. Для начала вам лучше сходить к врачу. Минимализировать углеводы, это должно быть 20-30. Каким должен быть завтрак с точки зрения? Саламатчылык. Италия дейт го. Италиядасызбы? Жеңиш Элболдиев жердеш экенсиз. Ал ким? Зоп эмнени ич керек? Натуральный. Дайда биз альтернатива издей беребиз да бир ооругачы. Болот, бирок сейрек эле. Биринчи сиздин маселеңизди карап көрүш керек. Канчалык деңгээлде кыйналып атасыз, соптун түрлөрү бар дегендей. Ошол да. Гормон норма болсо дары ичпейсиз. Уктайм жакында такыр уктап калбасам. Кояндай болбосун. Кызым семирип кетти.
курска катыштырыңыз. Жеке хатка жазсаңыздар номерин берем. Ошол жерден байланышсаңыздар болот. Bir ayda 6 kilogramga чейин арыктап атышат азыркы учурда. Жыйынтыктар жакшы, кубанарлык. Что мынау? Анан курстун маалыматтары улам жаңыланып турат. Мисалы, мына ушул айда берип аткан маалыматтарды кийинки айда берилбейт, кийинки айда башка маалымат түзүлөт. Кеңейтилет да. Ошон үчүн катышсаңыздар жакшы болот. Мен жеке катчы кылып болбойсузбу, номер берип турам. Макулай бери, номерimi жазып койчу суранычы эфирге. Курска катышам дегендер жазып алсын. Алды менен жарым төлөм кылып макул 5 болсо 5 да. Долларбы же евро ошону айтып кой. Сом деп жазып коюпсуң, а? Нормальный 5000. Тантыра бербей эфирди жыйынтыктайын, а? Мына ушул номерге байланышасыздар. Курска катышуу боюнча 38 эмес, 28 кой бери. 28. Жок, зоптон семирбейт. Өттө көп адамдар ошентип ойлойт, бирок зоптон семирбейт адам. Максимум 5 килограмм салмак коштурат, одан ашык коштурбайт. Ал дагы гипотиреоз болсо, а тиреотоксикоз болсо тескерисинче толуп кетет. Макул эме. Номерим көрдүңүздөр, байланышыңыздар. Консультация алыш үчүн, курска катышыш үчүн. Сахарданчы толобумбу? Сахардан толосуздар.